Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Парламент бүгүнкү жыйынында өкмөт курамы жана анын жаңы программасы жөнүндөгү маселени кеңири талкууга алууда. Кечээ бул суроону көпчүлүк коалиция өзүнүн жыйынында карап, бүгүнкү жыйындын кароосуна алып чыгуу чечимине келген. Азыр бир катар депутаттар суроолорун кайталабастан негиздүү суроолорго гана орун берүүдө. Мына ушул боюнча позициясын билүү үчүн журналисттер айрым депутаттарга микрофон сунууда. Алардын бири Акылбек Жамангулов НТС телеканалына маалымат берүүдө. Биз дагы алардын катарына кошулуп, депутаттын пикирин сурап көрөбүз. Саламатсыздар. Бүгүн өкмөттүн түзүмү жана жаңы программасы боюнча маалыматтар болуп жатканда сиздин көз карашыңыз кандай болууда? Менин көз карашым критикага кабыл алуучу министрлер да бар, ошо мүчөлөр дагы бар. Эмне дегенде ушул министр бир жылга жетпей алмашканы бул өкүнүчтүү көрүнүш деп эсептейм. Кайсыл министр? Азыр көрүп атасыздар, министр транспорт алмашып атат, социалдык министрлиги алмашып атат, министерство юстиция алмашып атат. Тажрыйбалуу кишилер келсе жакшы, бирок ошол министрликтер дагы өзүнүн жумушун туруктуу аткарган, менин оюмча, бул туура болмок деп. Бирок ошол министерство транспорт боюнча кечээ АКСтин официалдуу заявлениясы чыкты, ошол коррупцияга байланыштуу деп. Бул да өтө биздин элибизге дагы, чет өлкөлүк биздин жарандарыбыз үчүн дагы ошол биздин мамлекетибиздин имиджине өтө терс таасир тийгизип атат. Эми бул өкмөттө азыр мына көрүп атасыздар, суроо жооптор көп болуп атат, талаптар көп болуп атат. Мен ойлойм, убакыт беришибиз керек өкмөткө өзүнүн жумушун бир жылдан кийин так маалымат аркылуу бергенде. Билесизби, бир кезде энергетика министрлигине келип аткан өкүлгө дагы ушундай дооматтар айтылып, бирок баары бир деле ал өзүнүн кызматын аткарууга киришкен. Бул жолу да ошондой болот деп ойлоп турасызбы же? Ошондой эле болот. Эмне дегенде бул эми коалиция көпчүлүгү чечим чыгарып атат да. Бирок азыр ошол эле суроону биз алсак болот. Энергетика министрлигин жоюп салдык элек. Эмне жакшы өзгөрүүлөр бар дегенде. Андай өзгөрүүнү бизге азыр өкмөт бере албайт. Бир көрүнүктүү, бир тыянактуу ошо националдык электрохол. Аны жойдук дагы биз кайра госгеологияны укреплять этип ошол эле штатты кайра өткөрүп берип атабыз. Эч нерсе өзгөрүү жок. Саламатсызбы? Азыр өкмөттүн программасы каралып жатканда, негизги сиздин кое турган сурооңуз кайсыл багытка тиешелүү болууда? Менин негизи суроом азыр мына бул дүйнөлүк алкакта чоң бир чакырыктар болуп атат. Мына Сирияда, Мосул шаарында Ирак аскерлери менен Америка чоң сокку куруп атат. Ошол жердеги азыр баягындай ислам мамлекети деген террорлук уюмдар катып чыгып атат. Ошолор Кыргызстан коркунучу келеби келбейби? Эгер ошону алдын алыш үчүн биз эмне иш чара кылышыбыз керек? Чек ара уюмдарын, чек ара кызматын бекемдеп, биз чек араларды бекемдеп, ошону менен эле тез арада коопсуз шаар болборун киргизиш керек. Ушул боюнча суроо берейин деген ниеттемин. Негизден жаңы программа кабыл алдык деп атпай, өкмөт өкүлдөрү ошол программада мурдагы программадан айырмаланган өзгөчөлүктөр деп эмнени айтып беришти? Бул жерде негизги программада негизги стабилдүүлүктү кармап калуу, анан кийин ошол экономиканы өнүктүрүү. Бул жерде мүмкүн болушунча кичи жана чакан орто бизнеске жеңилдик берүү, анан ошол аркылуу инвесторлорду тартуу, инвесторлорго жакшы шарт түзүп берүү негизи проблема. Азыр өкмөт курамы программасы талкууланып жаткандыктан депутаттар да тынык учурунда өз ара пикир алышууда. Саламатсыздарбы? Азыр өкмөт курамы каралып жатканда негизги оппозицияда кала турган фракциялар дагы конструктивдүү эмес, альтернативдүү фракция боло тургандыгын жарыя кылышты. Биз ар дайым өзүбүздүн программабыз болгон, кыргыз эли үчүн, Кыргызстан жыргалы үчүн кызматташканга өкмөт менен даярбыз. Оппозиция бул душман эмес. Оппозиция бул партнер, бул жолдош. Биздин көп сандаган жакшынакай программа пландарыбыз бар. Аны өкмөткө кызганбастан сунуш кылабыз. Аны аткарса, ал баарыбыз үчүн жакшылыктарды алып келет. Бирок эми өкмөттүн программасынын туура эмес багыттары бар. Ачык так иш программасы жок. Болгону мына байкадыңар, Кудай кааласа, анан көрөбүз дейт. Алдында турган маселелерди билбейт. Мисалы, ички иштер министрине кандидат бир ооз сөз сүйлөй албайт. Өкмөттө канча министрлик бар экенин билбейт, канча комитет бар экенин билбейт, канча өкмөт мүчөсү бар экенин билбейт. Чоң административдик жетекчи болуп кетип атат, административдик ведомстволордун канча Кыргызстанда түрү бар экенин билбейт. ОПГ менен кандай иштетесиң десе, аны да терең изилдеп көрөбүз дейт. ОПГны кармаш керек, камаш керек болсо барып. Анан ушундай кризис болуп аткан сферада кандай реформа жасайсың, кандай багыттары бар десе билбейт.
Анын үчүн премьер-министр бул жерде мындай жооп берип отурат. Рахмат. Ушул эле жыйын жүрүшүндө өкмөт курамына суроо узаткан депутаттардын дагы бири Мирлан Бакиров болду. Саламатсызбы? Сиз айттыңыз, жана касса программасы кабыл алынып, ушул касса миңде коюлган талаптар аткарылбай калса, анда Кыргызстандын эл аралык коомчулукта жоопкерчилик кандай болот дедиңиз окшойт. Туура. Биз касса миңге келишимге кол коюп, мындай милдеттемени мойнуга алдык. Бүгүнкү күндө өзүбүз 2 миллиардка жакын электр энергия дефицит болот деп келдик. А биздин милдеттеме ошол Афганистан, Пакистанга 1 миллиард 300 миллион айтты комитеттин төрагасы. Беришибиз керек экен. Өзүбүз дефицитте туруп, эгерде ошону аткара албай калсак, анда эл аралык коомчулукта келишимге кол койгон мамлекет катары анда кандай жоопкерчилик болот? Мына ошол жагын эскерттим. Быйыл жакшы суубуз кенен суу сактагыч толуп, электр энергияга мүмкүн быйылкы жылы муктаждык болбойт. Бирок жылда эле мындай боло бербейт да. Былтыркы эле эстеген болсок, Казакстандан алып аттык. Мына ошондой өзүбүз баягындай импорт алып туруп, дагы бирөөгө экспорт кылабыз дегени мындай логикага туура келбеген маселени айттым. Келишимге кол койгондон кийин бул ратификация болгон эл аралык деңгээлде келишим. Ал аткарылыш керек. Эгер аткарылбаса, анда мындай коомчулукта эл аралык деңгээлде аброй түшөт деп ойлойм. Жана жол маселесин чечүүдө гаилерди коюу менен эле маселе чечилбестигин айтышты. Сиздин пикириңизде? Туура, биз бүгүнкү күнү биз технологиялык процессте дүйнө жүзү космический скорость менен алга кетип атат да. Бардык мындай өнүккөн мамлекеттерде буну камераларды коюп, качан эле гаилер көчөдө турбастан бардык электрондук фиксацияга өтүп калган. Биз ушул маселени көптөн бери айтып өткөзө албайбыз. Анткени бардык эле мурунку министр дагы, ички иштер министри дагы ошол тендер өтүүдө бир топ тоскоолдуктар жана мындай сот процесстери жүрүп атат деп чозуп келди. Мына бүгүнкү күнү дагы ошону иш жүзүнө ашырууда бир топ маселе пайда болуп атат да. Аябай көйгөйлүү маселеге айланды. Мен ойлойм, буну принципиалдуу түрдө чечиш керек. Анткени чынында эле жол кырсыктары, мына трассаларда дагы ошол жол кырсыктан каза болгондор дагы аябай көп болуп атат да. Менимче өтө орчундуу маселе чечиш. Рахмат сизге. Азыр ушул жаңы өкмөттүн курамына кошулуп жаткан депутаттык корпустан дагы өкүлдөр бар. Талайкүл Базаркуловна, саламатсызбы? Сиздин жоопкерчилигиңиз дагы бир топ жогорулайт окшойт. Негизги социалдык багыттагы министрликте жетектөөгө баратасыз. Ооба, буюрса, эми бул министрликте чындыгында баягы күнү бир пресс-конференция болгондо дагы бир айттым эле, кайсынысынан баштайсың дегендечи, бул министрликте ушунча көйгөй маселе көп. Чындыгында баягы канча деген үй бүлөлөр бар, баягы орусча бир понятие бар, трудная жизненная ситуацияда турган. Лица с ограниченными возможностями здоровья, балдар, жана көп деген ошо маселенин баарын, андан бул дагы бир нерсе, жанагы бул эмгек труд маселеси да бул министрликте да. Ошон үчүн бул маселени каягынан карабап, эженде чындыгында бүгүнкү күндө баары актуальный да. Ошон үчүн чындыгында албетте баягы иштеп жаткан бүгүнкү күндө стратегиялар бар, программалар бар, чоң аппарат бар, коллектив бар, опыт бар дегендей. Ошон үчүн албетте эми ошол тарапта улантканга аракеттенем. Бирок мен эң негизги баягы түшүнүгүм, бул система эч акта эле реформага муктаж да. Кардиналдуу реформага муктаж. Бүгүнкү күндө биз баягы кары картаңдарды, ошондой жанагы инвалидтерди, буларды баягы жанагы нуждающийся катары карабаш керекпиз да. Мамлекеттин баласт катары карабашыбыз керек. Булар кадимкидей ошо коомдун өнүккөнүнө салат турчу өзүлөрүнүн потенциалы бар да. Ошон үчүн баягы эмгекке, башка эмелерге тартыш керек да. Мыктыбек Юсупович, сизге кайрылалы деп турабыз. Юстиция министрлиги дагы өз жетекчисин алмаштырып атат. Сиздин бул багыттагы талапкерге койгон сурооңуз барбы? Жок, мен ал жака суроом жок. Негизги ушул министрликтердин алмашуусуна көз карашыңыз кандай? Мен ойлоп атам, бул жерде өкмөт башчысы айтпадыбы, мен өзүм команда түзүп атам деп. Өзүнүн командасы менен иштейт. Жыйынтыгынан көрөбүз. Сиздин бүгүнкү карала турган маселелердин катарында кайсы талкууга көбүрөөк катышайын деген ниетиңиз бар? Чындыгында бул укук коргоо органдарындагы болуп аткан реформа, улуттук
проекттер, долбоорлордун аткарылышы кандай болуп атканы кызыктырат. Анан бүгүнкү күндө биздин тышкы саясатыбызда кандай жетишкендиктер болуп атат, мына ушулар тегерегинде суроо берем. Рахмат. Парламент бүгүнкү отурумда ошондой эле бир катар мыйзам долбоорлоруна сунушталып жаткан өзгөртүү толуктоолорду караган турат. Алардын катарында кыймылсыз мүлктөрдү сатып алууда аны тиешелүү иш кагаздары менен бекемдөө чаралары боюнча маселеге дагы көңүл бурат. Саламатта калыңыздар.